Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнөн, жергиликтүү кеңештин депутаттарынан жана мэриянын кызматкерлеринен биргелешкен мониторинг жана баалоо топтору түзүлдү. 9 айдын ичинде анын мүчөлөрү шаардын социалдык экономикалык өнүгүү программасынын аткарылышына, жергиликтүү маанидеги артыкчылыктуу маселелерди чечүүдөгү жетишкендиктерге мониторинг жүргүзүүгө жетишти. Биргелешкен мониторинг жүргүзүү жана баалоо тобунун төрагасы Галия Хураванын айтымында бул долбоор жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ачык айкындуулугун жогорулатты. Кроме этого, постоянно проводим мониторинг строительства дорог, строительства... Биз дайыма жолдордун курулушуна мониторинг жүргүзүп турабыз. Кемчиликтер болсо, биз шаардык мэрияга акт түзүп, сунуш катары жөнөтүп турабыз. Буга кала бийлиги да көңүл буруп, биз көрсөткөн кемчиликтерди жоюуга аракет кылышат. Кара Балта шаарынын суроо жоптобу муниципалдык бюджеттин ачыктыгынын индексине мониторинг жүргүзүп баа берди. Алар таштандыларды чогултуу жана чыгаруу, көчөлөрдү жарыктандыруу ишканасы, муниципалдык жолдор жана ичүүчү суу менен камсыздоо сыяктуу 4 муниципалдык кызматтын аткарган ишин баалады. Мониторинг иш-чараларынын жана көрсөтүлгөн кызматтардын сапатына баа берүүнүн жыйынтыгы боюнча актылар түзүлүп, мэриянын жана шаардык кеңештин кароосуна жөнөтүлдү. Раньше мы, получается, каждый из нас активист. Биз мурун ар бир активист ар бир иш үчүн өз-өзүнчө мэрияга кайрылуу жасап келсек, эми ошол активисттер баарыбыз бириктик. Азыр топ менен биргеликте мониторинг жүргүзүү бир кыйла жеңил болуп калды. Сорос Кыргызстан фондусунун каржылык колдоосу менен шаардын социалдык экономикалык өнүгүү программасын ишке ашырууга шаардык кеңештер тарабынан биргелешкен мониторинг жана баалоо топтору түзүлгөн. Бул топтор шаар тургундарынын жашоо сапатын өнүктүрүү жана өркүндөтүү боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын коомчулук менен кызматташуусунун натыйжалуу куралы болуп калды. Таким образом, через гражданское участие заполняем. Ушундай жол менен жарандык катышуу аркылуу биз муниципалдык бийлик менен шаардыктардын ортосундагы боштукту толтурабыз. Шаардык кеңеш иш жүзүндө бул саясат кандайча жүзөгө ашырылып жаткандыгын жана мониторинг жүргүзүү керектигин билбей калган учурлар көп кездешет. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында жарандардын бийликке болгон ишенимин бекемдөө жана коом менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы ачыктыкты чыңдөөгө болот. Долбоордун эң негизги максаты бул жарандарды жана коомчулукту ошо мэриянын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын баягы ишин баалоо болуп атат. Анан кийин аларды дагы ошол жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө да өздөрүнүн салымдарын кошуп атат. Бул жерде жеке эле жергиликтүү кеңештин депутаттары эмес, ошол топто ар кандай ошо шаардагы, айылдагы коомчулуктардын баары кошулган. Ошол жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө салымын кошуп атат. Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун иш-аракеттери жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына социалдык экономикалык өнүгүү программасын ишке ашырууга, көз салууга жана баалоого жардам берет. Алина Бактыбекова, Жибек Шашимбиева, Нурдан Гарипбеков, Пирамида, Ысык Көл облусу.